Ассаламу алейкум, ардактуу замандаштар. Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге Учар айылындагы сатыла турган 3 бөлмөлүү жер үйдү тартып көрсөтүп бермекчибиз. Андыктан жакшылап назар салып туруңуздар. Биринчиден сиздерге адрес түшүндүрүп берейин. Бул жакта Учар айылынын бүт бардыгыңыздар эле билесиздер. Эгерде сиздер Актилек тараптан келип эле Учар тарапка кирсеңиздер, сол тарапта өзүңүздөр билесиздер, Уна курулуш заводу жайгашкан. Андыктан сиздер ошол Уна курулуш заводунан бул жака карап келе бересиздер. Келип атканыңыздарда оң тарапта Арзан аттуу чоң маркети жайгашкан. Андан бир аз эле бул жака карап бассаңыздар, сол тарапта көпүрө жайгашкан. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Сатыла турган 3 бөлмөлүү жер үй мына ушул тарапта. Ал эми ушул эле главный жол менен бул жака карап кете турган болсоңуздар, 122 маршрутканын конечкасына дача тарапка барасыздар. Андыктан сиздер ал тарапка өтпөйсүздөр дагы, ушул көпүрө жака кирип эле оң тарапка буруласыздар дагы, каналды бойлой өйдө жака карап 200 метр баса бересиздер. Дагы бир жолу айта кетейин, көпүрөдөн өтөсүздөр дагы оң тарапка бурулуп, каналды бойлой ушул жака карап басып кете бересиздер. Ана жүрүңүздөр эми. Сатыла турган 3 бөлмөлүү жер үйдү көргөзүп берейин. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен жанагы көрсөткөн көчө менен бул жака карап, каналды бойлоп бул жака карап 200 метр басканыңыздарда өзүңүздөр көрүп атасыздар, сол тарапта ушул көчө жайгашкан. Бул көчөнүн аты Лесная көчөсү. Андыктан сиздер ушул Лесная көчөсүнө киресиздер дагы, өйдө жака карап 100 метр бассаңыздар, оң тарапка бурулчу жол бар. Оң тарапка бурулуп, өйдө жака дагы 50 метр бассаңыздар, сатыла турган 3 бөлмөлүү жер үйгө туш келесиздер. Ана анда эмесе жүрүңүздөр эми. Сиздерге сатыла турган 3 бөлмөлүү жер үйдү көргөзүп берейин. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен жанагы көрсөткөн көчө менен бул жака карап 100 метр келгениңиздерде сатыла турган 3 бөлмөлүү жер үй мына ушул оң тарапта жайгашкан, урматтуу көрүүчүлөр. Негизи бул көчөнүн аты Лесная көчөсү экен. Ал эми сатыла турган 3 бөлмөлүү жер үйдүн номери 18. Азыр сиздерге сатыла турган 3 бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп маалыматын алып берем. Андыктан жакшылап назар салып туруңуздар. Бул жерде үйдүн ээси жанында. Азыр сиздердин атыңыздардан үйдүн ээсине суроо берем. Ассаламу алейкум ака. Алейкум ассалам. Кызматка чакырган экенсиз. Рахмат, чакырганбыз. Үйдү сатып атасың? Сатып атабыз үйдү. Жери канча сотук? 5 сотук. Жери 5 сотук. Үйдүн 4 тарабы тең, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Пескоблок менен тосулган, а? Пескоблок менен тосулган. Мына урматтуу көрүүчүлөр, үйдүн 4 тарабы тең пескоблок менен тосулган экен. Жеринин аянты болсо 5 сотук экен. Жана ошондой эле жөнөкөй дарбаза да коюлган. Анда эмесе биз үйдүн ээси менен үйдүн ичине кире берели. Жүрүңүздөр эми. Мына урматтуу көрүүчүлөр, охо. Анда эмесе үй тууралуу маалымат берсек, бул жак времянка болуп калабы ошондо, а? Времянка, кухня, да. 2 бөлмө экен, а? 2 бөлмө, бир бөлмөсү баня, бир жагы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул времянка болуп калат экен. Сол тараптагы эшикке кире турган болсоңуздар, ваннага кирет экенсиздер. Кечиресиздер, баняга кирет экенсиздер. Ал эми экинчи эшикке кире турган болсоңуздар, бул жак кухня болуп калат экен. Анда эмесе бул жактагы 3 бөлмөлүү үйүн дагы түшүндүрүп коелу. Сол тарапта болсо 3 бөлмөлүү үй жайгашкан. Сыртын көрүп атасыздар өзүңүздөр. Ремонт ушундай. Ал эми крышасы болсо шипр менен жабылган экен, а? Шипр менен, а? Шипр менен. Узун турасы, бул үйдүн узун турасы урматтуу көрүүчүлөр, бул жагы 6 метр турасы. Ал эми узуну болсо 7 метр экен. Анда эмесе мен сиздерге өчүрт менен ушул үйдү көргөзүп берейли. Анан сыртындагы өчүрт менен көргөзөбүз. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жакта эшиги пластик эшиги коюлган. Бул жакта тепкичи бар экен, тепкич менен чыгабыз. Бул жак азыр кире бериш кухня болуп калат экен, а? Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул жагы холл болуп калат экен, мындай айтканда. Терезелери дагы көп экен. Бул батирдин ичи, үйдүн ичи жарык экен, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул асты кандай болуп калат экен? Пол, асты, а? Пол. Дубалдарына обойлор чапталган экен, а? Обой. Жидкий обой. Жидкий обойлор чапталган экен. Асты болсо пол экен. Потологу ДСП экен, а? ДСП.
Мына урматтуу көрүүчүлөр, жарык бергич лампочка бүт бардыгы дат-даяр экен. Бул жакта печкасы дагы бар экен, а? Печкесі бар. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ушул печкага сиздер үйүңүздөрдү жылытсаңыздар болот печка менен. Же болбосо тамагыңыздарды бышырсаңыздар болот. Оң тараптагы эшикке кире турган болсок, бул жагы ата энелердин уктоочу бөлмөсү болуп калат экен. Ал эми түз кире турган болсок, бул жак конок бөлмөсү. Анда эмесе алгач сиздерге конок бөлмөсүн көргөзүп бере берели. Эшигин көрүп атасыздар. Жакшы дизайндагы Кыргыздын флагы герби менен жыгач эшик коюлган экен, а? Бул жака кире беребиз. Охо, бул жагы кеңири го. Бул конок бөлмөсү болуп калат экен, а? Конок бөлмөсү. Бул жакта отоплениянын турбалары да көп экен, бул жакта. Отоплениясы электрический дагы печке от менен дагы ишейт. Болду. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул жакта отоплениянын турбаларын көрүп атасыздар. Бул үйдү сиздер печка менен жылытсаңыздар болот, от чагып. Же болбосо бул жакта электрический дагы бар экен. Бул жактан жандырып койсо эле өзү ысый берет да. Ана кноп. Ошодон кетет. Включатель жандырып койсоңуз, бул жакта үй өзү эле ысып калат экен, урматтуу көрүүчүлөр. Негизинен жакшы. Анда эмесе бул конок бөлмөсүн бул тарабынан да көргөзүп коелу. Бул асты пол болуп калат, а? Асты пол. Асты пол болуп калат. Дубалдарына болсо жидкий обойлор чапталган. Потолок кандай болуп калат экен бул? Неме? Натяжной. Натяжной потолок экен, а? Натяжной. Жакшы. Условиялары негизи жакшы экен. Анда эмесе конок бөлмөсүн көргөзүп болдум мен сиздерге. Кийинки бөлмө бул ата энелердин уктоочу бөлмөсү. Жүрүңүздөр эми уктоочу бөлмөнү көргөзүп коеюн. Жанагы эле Кыргызстандын эшигин кармап турасыз. Көрүп атасыздар, бул жагы спальный. Асты ДСП экен, а, пол, а? ДСП. Жидкий обойлор чапталган дубалдарына. Айнек терезелери бар экен. Ал эми потологу болсо пластик экен. Жарык бергич лампочка коюлган. Бүт бардыгы даяр экен негизинен. Жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Мен сиздерге азыр 3 бөлмөлүү үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп бердим. Эми бул жакта времянкасына дагы киребиз. Видеонун аягына чейин болуңуздар. Жана ошондой эле биздин YouTube каналыбызга катталып коюңуздар. Жана ошондой эле ушул видеого лайк басып коюңуздар. Анда эмесе биринчи оң тараптагы эшикке кире турган болсок, бул жагы кухня болуп калат экен, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Негизинен жакшы. Потологу ДСП экен, а, бул дагы. Ал эми асты болсо ламинат турбайбы бул жага? Да. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Мына теплый пол. Полу ламинат экен. Жана ошондой эле бул кухнянын полу теплый пол экен. Карасаңыздар, бүт бардык условиялары бар экен. Бул жакта газ дагы, печка дагы бар экен. Газы негизи бул шар тарапта газ жок, бирок бул Баллон менен. газовый баллон менен газды иштетишет экен. Ал эми сол тарапта болсо раковина бар экен. Ушул жака идишиңиздерди жуусаңыздар болот. Анда эмесе баняга кире берели биз. Охо. Кирип эле сол тарапка бурулсаңыздар, бул жакта стиралка жайгашкан. Ушул жака коюп койсоңуздар болот. Сол тарапта терезе, лампочкасы бар. Бул жакта печкасына от жагып, баняны жылытсаңыздар болот. Көрүп атасыздар, бүт бардык условиялары бар экен. Сол тарапта күзгү, раковина. Ал эми түз кире турган болсок, бул жагы пар болуп калат экен. Охо. Бул жагы кеңири экен да. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул жака судан чачып коюп, ушул жерден мазза кылып жуунсаңыздар болот. Негизинен жакшы. Анда эмесе банядан чыга беребиз биз. Жана ошондой эле айта кетчү сөз, урматтуу көрүүчүлөр, бул жакта өзүңүздөр көрүп атасыздар. Темир тосмонун ичинде бул жак септик болуп калат, аба? Септик. Бул жакта кухнядан идиш жуусаңыздар, же болбосо банядан өзүңүздөр жуунсаңыздар, же стиралкага кир жуусаңыздар, бүт бардык суулар ушул жака кошулат. Септикке кетет экен, урматтуу көрүүчүлөр. Жана ошондой эле бул жактан айта кетейин сиздерге. Бул жакта өзүнүн типа бочка, кудугу дагы бар экен, а? Канча тонна экен бул? 1 тонналык. Охо.
Бул жакта 1 тонналык бачогу дагы бар экен. Ушул жакан үйдү камсыздап турат экен суу менен. А бул жакта бачокко сууну кантип толтурам десеңиз, бул жакта үйдүн кире беришинде өзүңүздөр көрүп атасыздар, кранты бар экен. Шлангыны улап бул жака сууну толтуруп алсаңыздар болот. Суудан кыйналбайсыздар. Анда эмесе бул жака түз баса турган болсок, тапчаны бар экен, а? Тапчан. Мына урматтуу көрчүлөр, карасаңыздар. Сонун тапчаны бар экен. Бул жакта тооккана экен. Бул жагында сырткы душ экен. А бул жактан түз бара турган болсок, бул жакта сырткы туалет, ажаткана экен, а? Бул жакта эмне багасаба? Индюктарбы? Индук, тоок. Жакшы, жакшы. Буну эми жерди үйдү сатып атсаңыз, эс алгандан кийин буларды эмне кыласыз? Таштап кетесизби? Булар калат барды эле. Сүйлөшөсүздөр, а? Сүйлөшөбүз. Жакшы, жакшы. Бул жак кандай болуп калат онда? Бул эми өзү калган киши кандай мал бакса болот, тетиги жак башка. Тоокканасы бар, тоок бакса болот, кең эле. Булар барды тосулган. Калат барды алып кетпейбиз. Эгер сатылып калса. Кухнянын ичинде гарнитур, кухня гарнитурда калат ошо боюнча. Калат, а? Сүйлөшөсүздөр, а? Анда сүйлөшөбүз да. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул жакта 3 очогу бар экен. Ошону көргөзүп коеюн мен сиздерге. Алгач бул жактан айта кетейин. Бул жактан эшикти ачып, бул жака түшө турган болсоңуздар, бул жагы подвал болуп калат экен. Подвал таптайыр экен. Андыктан ушул жака дагы өзүңүздөр подвалды колдонсоңуздар болот. Таптайыр подвал бар экен. Ал эми бул жака кирсеңиздер эле көрүп атасыздар. 3 очок жайгашкан экен. Жакшылап сиздерге көргөзүп коелу. Бул жакта самору дагы бар экен, а? Самовар. Той кылсаңыздар кыйналбайт экенсиздер. 3 очогу бар экен, плюс самору дагы бар экен. Негизинен жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул жактагы типа тапчан болуп калат экен. Негизинен сонун. Үстү бул жактыкы шипыр экен, а? Мына урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге сатыла турган 3 бөлмөлүү жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп бердим. Анда эмесе үйдүн астына бара берели дагы. Сиздердин атыңыздардан мен азыр үйдүн ээсине суроо берем. Алгач бул жакта түшүндүрүп коеюн, бул сол тарабында крант бар экен, а бул жагы көмүркана болуп калат экен. Отунуңуздарды, көмүрүңүздөрдү ушул жака жыйсаңыздар болот. Бир аз бул жагыраак болуп турасызбы? Камерага түшүп каласыз болбосо. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул времянканын узун турасын сиздерге айтып коеюн. Баарыңыздар эле узун турасын сурайсыздар. Узуну 8 метр, ал эми турасы болсо 5 метр. Жана ошондой эле бул 3 бөлмөлүү үйдүн узун турасын дагы айтып коелу. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, турасы 6 метр, ал эми узуну болсо 7 метр. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздерге сатыла турган 3 бөлмөлүү жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп бердим. Эгерде кандайдыр бир жерин көргөзбөй калган болсом, кээ бир суроолорду бербей калган болсом, өзүңүздөр бул жака үйдүн ээсинин номерин белгилеп коем. Ошол жактан чалып, сурап, келип көрүп кетип, толук маалымат алсаңыздар болот, урматтуу көрүүчүлөр. Андыктан мен азыр сиздердин атыңыздардан үйдүн ээсине суроо берем. Жери 5 сотук дедиңиз ака. Жери 5 сотук. Эми баасын айтың ака. Баасы эми биз 45 деп атабыз. Баасы 45 миң экен, а? Кеми болобу? Болот. Алам деп жашына серьезно келсе түшүрүп бересиздер, а? Түшүрүп беребиз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, көрүп атасыздар. Обмен жолдору барбы? Балким квартирага, балким машинага дегендей. Онда сүйлөшөсүздөр, а? Анда сүйлөшсө болот. Сүйлөшсө болот экен, урматтуу көрүүчүлөр. Колдон чыгарбаңыздар. Негизинен жакшы экен. Кошуналар кандай ака? Бул жакта адамдар өтө жиш жайгашкан экен. Кызычуу кылбайбы? Жок, кошуналар аябай жакшы. Жакшы, а? Ынтымак бардыгы. Нооруз майрамдарды бирге өткөрүшөт бардыгы чогулуп. Мындайча айтканда, WhatsApp-ыңыздарда өзүңүздөрдүн группаңыздар бар экен да? Бар группада. Өтө ынтымактуу экенсиздер. Группада бар бардыгыбыз. Баасын $45,000 дедиңиз, а? Мына урматтуу көрүүчүлөр, баасы $45,000 экен. Кеми болот, жакшы түшүрүп беребиз дейт. Обмен жолдору дагы бар дейт. Чалса сүйлөшөбүз дейт. Болуптур ака, онда ийгилик. Болуптур. Жакшы сатып алыңыздар. Рахмат келгениңиздерге сиздердин да. Болуптур ака, ийгилик. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздерге сатыла турган 3 бөлмөлүү жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп бердим. Баасын сурап бердим, маалыматын алып бердим. Эми бул жагы өзүңүздөрдөн, урматтуу көрүүчүлөр. Мен бул жака үйдүн ээсинин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып сүйлөшөсүздөр, баалашасыздар, келип көрүп кетесиздер. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм.
Барыңыздар, жакшы калыңыздар. Сак саламатта көрүшкөнчө.